Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Менин атым Мамбетокунов Уланбек. Бүгүн мен сиздер менен маалыматтык технологиялар билим берүүдө жөнүндө сөз кылмакмын. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстан санариптештирүүгө толугу менен кирүүгө даяр экенин республикабыздын президентинин жарлыгы менен 2019-жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы жана 2020-жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялангандыгы ачык көрсөтүүдө. Чындыгында Кыргызстан санариптештирүүгө канча жыл мурун эле кирген, бирок бүгүнкү дүйнөдө болуп аткан кырдаалга байланыштуу санариптештирүүнү чыныгы билим берүүдө колдонуу убактысы келди. Бүт дүйнө билим берүүнүн жаңылануусу жөнүндө пикир алмашып алдыга жылууда. Ошондой эле маалыматтык технологиялардын жардамы менен окутуу процессин уюштуруу кеңири киргизилүүдө. Маалыматтык технологиялардын билим берүүгө киргизүүнүн бирден бир пайдалуу өзгөчөлүгү бул мугалимдер окутуу материалдарын жана окуучулар окууларын каалаган убакытта, каалаган жерде жана каалаган каражат, уюлдук телефон, планшет, ноутбук же компьютер аркылуу жүргүзүүсү. Маалыматтык технологияларын окутуу процессинде колдонуунун жолдору: мобилдик окутуу, видео аркылуу окутуу, социалдык тармактар аркылуу окутуу. Биз билгендей, биздин мугалимдер ушул ыкмаларды кеңири колдонушат. Мурда мугалимдерге мындай суроо берилип келчү: эгерде сиз окуучуларыңыз менен бир тилде сүйлөшпөсөңүз, анда аларды кантип окутуп атасыз? Бирок азыркы учурда мындай суроо бериш керек мугалимдерге: эмнени жана кантип колдонуш керек? Керектүү программаны тандап, окутуу процессине колдонуудан биринчи ар бир мугалим айрым тактоолорго муктаж. Окуучуларыңыз кандай каражаттарды колдонот? Компьютер, ноутбук, планшет же смартфондубу? Интернет менен үзгүлтүксүз байланыша алабы? Кандай социалдык тармактарды окуучулар көбүрөөк колдонушат? Азыркы учурда байланыштын төмөнкү түрлөрү колдонулат: асинхрондук жана синхрондук. Асинхрондук сиз окуучуларга билдирүү жөнөткөндө окуучулар убактысы болгон учурда жооп беришет. Синхрондук байланыш болсо, сиз окуучуларга билдирүү жөнөткөндө окуучулардан дароо жооп келүүсү. Бул байланыштын түрүн жандуу байланыш деп атайбыз. Синхрондук байланыштын көйгөйлөрү: айрым учурда интернетке үзгүлтүксүз байланыштын жоктугу, интернеттин ылдамдыгы начар, светтин өчүп калуу коркунучу, бир эле мобилдик каражаттын үй бүлөнүн башка мүчөлөрүнүн колдонуусу жана башка көйгөйлөр. Биз билгендей, окутуу процессинде колдонулуучу программалардын түрлөрү өтө көп. Мына экранда да көрүп атасыздар. Бирок негизинен биз тактап алышыбыз керек. Сабак учурунда кандай программаны колдонуш керек? Ошол эле учурда дистанттык шартта кандай программаларды колдонуш керек? Мисалы, күнүмдүк сабакта интерактивдүү такталар колдонулат. Алардын өздөрүнүн программалары бар. Андан сырткары PowerPoint программасында презентациялар колдонулат. Тесттик программалар, Kahoot программасы окуучулардын билим деңгээлин текшерүүгө да колдонулат. Биздин максат дистанттуу окутууда минималдуу программаларды тактап алуу. Себеби программанын түрлөрү көп, анын баарын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, бирок убакыт жетпейт. Ошол эле учурда окуучуну дагы ойлоп коюшубуз керек, алардын жашоосун татаалдатпай. Бул программалар сөзсүз болуш керек. PowerPoint программасы бул презентация жасоо үчүн программа. Word программасы текстик редактор, текст менен иштөө үчүн. Excel сандар менен иштөөгө арналган программа, диаграммаларды түзүүгө арналган программа. WhatsApp жана Telegram азыркы учурда популярдуу программалар. Бул программалар аркылуу текстик билдирүүлөрдү, сүрөттөрдү, видео жана аудио файлдарды жөнөтө алабыз жана кабыл алабыз.
Kahoot программасы дагы формативдик баалоодо кеңири колдонулуп келе жатат. Google компаниясынын окутуу процессинде көптөгөн тиркемелерин дагы колдонуп алабыз. Анан жана биз айтып кетпедикпи, асинхрондук байланыш, синхрондук байланыш деп. Бирок кандай гана байланыш болбосун, биз окуучуларда негизги жана предметтик компетенттүүлүктөрдү калыптандырышыбыз керек. Предметтик компетенттүүлүктөр берилип аткан материалдар аркылуу калыптандырылат. Мугалим бирок маалыматтык компетенттүүлүк, маалыматты өз алдынча издөө, туура талдап билүүсүн дагы калыптандырышыбыз керек. Анан дагы буюрса карантинден дагы аман эсен чыгабыз, окуучуларыбыз чөйрөгө аралашат. Ошондуктан социалдык коммуникативдик компетенттүүлүктү унутпайлы. Бул деген биргеликте иштөө, бирөөнүн пикирин уга билүү, толеранттуу болуу. Мына ушуга дагы Google тиркемесинин жардамы өтө зор. Себеби аралыктан биргелешип чогуу презентация жасоо, реферат даярдоо мүмкүнчүлүгү бар. Анан айрым сунуштар мугалимдер үчүн. 1-2 программаны үйрөнүп алып, ошолордун майын чыгарып иштөө. Маалыматты ченеп берүү. Окуучуларда өчүбүз барда эле тапшырмаларды берип атабыз азыркы учурда. Интернет менен мобилдик каражаттарды үзгүлтүксүз колдонуунун убактысын эске алалы. Анан Дүйшөн Шаматов агайыбыз айткандай, техникалык себептер студенттердин алган баасына терс таасир этпеши керек. Анан эми айтылган программалардын баарын кайсы жерден үйрөнөбүз? Азыркы эң эле оңой үйрөнүүчү жол бул YouTube видео каналдарын колдонуу. Анан ошондой эле онлайн вебинарларга катышып билимиңиздерди өркүндөтүү. Анан эң негизгиси кайсы программаны тандайсыз, кайсы программаны колдоносуз, бул сиздин тандооңуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.